Бейиш нуру. Газадагы периштелер. Айланага бир көз чаптырып караңызчы. Тээ чыгыштан нурун чачып, кызарып күн чыгып келе жатат. Ак чалма чалынган ала тоо заңкайып турат. Таңкы таза аба, сыдырым соккон жел. Бакта бутактан бутакка учуп конуп, ар түркүн обон салып сайраган чымчыктар. Теспесин тартып мечиттен үйүн көздөй бет алган аксакал карыя. Жолдо унаалар каршы терси зуулдап өтүүдө. Автобуска адам батпай бири-бирин түрткүлөп, кай бири жумушка, кай бири окуусуна шашат. Колуна балдары жетелеп бала бакчага жөнөгөн ата-эне. Наристелердин шыңгыр күлкүсү кыткылыктап күлгөнү абага жаңырат. Айтор, тынчтык замана өз нугу менен агып баратат. Көрсө, тынчтык деген өтө чоң сыйлык экен. Аллага шүгүрлөр болсун. Бирок, бардык эле жерде ушундай болсо гана. Бирок бир жерде абал таптакыр башкача. Ал Газа. Газада кандуу кыргын башталган күндөн тартып бүгүнгү күнгө чейин дээрлик 70 000 мусулман шейит кетти. Алардын арасынан 20 000ден ашууну бейгүнөө жаш балдар. Тынчтык келишими түзүлгөн күндөн бери нечелеген адамдын жаны кыйылды дагы. Каңырыгың түтөп сай сөөгүң сыздап жүрөгүң түз куйгандай ачышат. Залым, канкор, кан ичкич, мыкаачы, ташбоорлордун зулумдугунан жапа чеккен бейкүнөө адамдардын аянычтуу абалы. Туш тараптан татыраган мылтык үнү. Айлана теребелин жайпап өткөн бомба. Таш талканы чыккан үйлөр, көккө сапырылган чаң, кан жыттанган аба, бирөө апасынан, бирөө баласынан дагы бирөө бир тууганынан айрылган, алардын ачуу чаңырыгы кулакты көзөп өтөт. Кан катып бир уурттам суу көздөн учат. Ачкалыктан курсактар кабышып, бир тиштем катыган кара нанга зар болгон ачарчылык. Эң эле күйүткө салып, зар какшаткан азап эненин атанын баласынан айрылып калышы. Балтыр эти кателек, балапан түгү түшелек, оозунан сүтү кетелек 20 000ден ашуун бейгүнөө балдар кабыр каалгасын ачып, о дүйнөгө кете беришти. Чарасыз калган палестиналык, газалык бир туугандарыбыздын жападан жалгыз таянычы бир гана Алла. Хаспуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах бизге жетиштүү, ал кандай сонун өкүл деп байма-бай арыз муңун, арзуу каалоосун Аллахка айтып жатышат. Ооба, мындай татаал учурда, жүрөк ezген оор кырдаалда Аллахка ыйман келтирүүдөн, акыретке ишенүүдөн, тагдырга моюн сунуудан башка арга барбы? Ыйман ары нур, ары күч кубат. Чыныгы ыйманга ээ болгон адам гана ааламга каршы тура алат. Ыймандын күчүнө жараша окуялардын кыйынчылыгынан кутулат, дейт Падиюззаман. Ар бир окуяга, ар түрдүү кырсыктарга, ар кандай абалдарга ыйман көз караш менен, Куран айнеги менен кароого тийишпиз. Эгер динсиздик, ыймансыздык көз айнеги менен карай турган болсок, өлгөндүн үстүнө göмгөн болуп кайгы кападан муң зардан кутула албайбыз. Бардыгы душман, баары жат, баары караңгы туңгуюк көрүнөт. Биз да Куран көз айнеги менен учурда Газадагы залимдердин колунан ажал тапкан күнөөсүз периштедей жаш балдар тууралуу азын оолак кеп кылмакчыбыз. Темабыз Газадагы периштелер. Ресулейнур тафсиринде ушундай дейт. Асмандан келген балээлерден жана залымдардын кесепетинен улам келген кырсыктардан көз жумган, жапа чеккендер, эгер 15 жашка толо элек болушса, тактап айтканда балагат жашына жете элек болсо, кайсы динде болсун шейит өкүмүндө. Ал эми мактубатта ушундай деп айтылат. Эгер дүйнө түбөлүктүү болгондо, инсандар ичинде түбөлүккө калганда, жана айрылуу ажырашуудагы түбөлүк болгондо, анда аянычтуу кайгыруунун, үмүтсүз болуп ыйлоонун бир мааниси болмок. Бирок чындыгында дүйнө бир мейманкана. Көз жумган бала кайда кеткен болсо, силер да биз да ошол жака барабыз. Анан өлүм бир гана ага тиешелүү эмес, өлүм баарысынын өтө турган жолу. Анын үстүнө түбөлүккө айрылабыз, ажырашабыз деген нерсе жок. Келечекте барзакта да, бейиште да кайрадан көрүшөбүз. Ал-хукму лилла, өкүм Аллахтыкы дешибиз керек. Ал берди, ал алды. Алхамдулиллахи ала кулли хал. Бардык абалыбыз үчүн Аллахка шүгүрлөр болсун деп сабыр жана шүгүр кылуу абзел. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде сүйүнчүлөп ушундай деген. Балагат жашына толбой чарчап калган 3 баласы бар ар бир мусулманды Аллах балдарга карата ырайым жана мээри менен улам бейишке киргизет. Дагы бир башка хадисте болсо мындай деп айтылат. Силердин араңардан 3 баласын акыретке узаткан, тагыраак айтканда 3 баласынан ажыраган аялга акыретте ал балдары тозоктон калкалаган калкан болот, деп айтты. Арасынан бир аял бул абал 2 баласы барларга тиешелүү деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, 2 баласын акыретке узаткан энеге да тиешелүү" деп жооп берди.
Караңызчы, кандай сонун сүйүнчү. Аллахтын тагдырына ыраазы болуп, нааразы болбосо эле, анан бир аз сабыр кылса, түбөлүктүү бактылуулукка ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Расулай Нурда айтылган дагы бир мисалды айтып өтөлү. Бир убактарда түрмөдө жашаган бир киши болгон экен. Сүйүктүү баласын жанына алып барышыптыр. Абакта жаткан бечара өзү кыйналып жүргөн. Багы жокко дагы жок болуп, эми жанагы кишини баласынын кыйналгандыгын көрүү да өзүнчө азапка салып жүрдү. Ошондо мээримдүү падыша ага бир адам жөнөтүп, ал аркылуу мындай дейт: чындыгында бул бала сенин перзентиң. Ал бала эми менин кол астымдагы жараным. Аны өзүмдүн жаныма алып, сарайымда сонун багып караймын. Абактагы адам муну укканда ыйлап сыздайт. Балам менин медерим, жубатуучум, аны бербейм деп зар какшайт. Ошондо достору ага: сен туура эмес кайгырып жатасың. Эгер балаң үчүн ыйлап жаткан болсоң, ал деген ушул булганыч, сасык, сыгылыштуу түрмөнүн ордуна кубанычка, бакытка бөлөгөн сарайга баратат. Эгер сен өзүң үчүн кайгырып, өзүңдүн пайдаңды ойлоп жаткан болсоң да туура эмес кылуудасың. Себеби балаң бул жерде калса, андагы сенин пайдаң убактылуу жана күмөндүү болот. Андан сырткары баланын машакаттарын көрүп, ан сайын кыйналып, азап чегесиң. Эгер ал жакка барса, сага 1000 пайдасы тиет. Анткени падышанын боорукерлигин ойготуп, сага шапаатчы болот. Падыша сени аны менен жолуктургусу келет. Албетте көрүштүрүү үчүн аны түрмөгө жөнөтпөйт. Тескерисинче кайра сени түрмөдөн алып, балаң менен жолуктуруу үчүн өз сарайына алат. Бирок бир шарт менен: сенде падышага ишенүү, моюнсунуу болушу шарт, деп айтышат. О урматтуу бир тууганым, ушул мисалда айтылгандай, сен сыяктуу ыймандуулардын баласы дүйнөдөн кайтса, ушундай ойлонушу керек. Бул бала күнөөсүз, аны жараткан Аллах болсо рахим жана карим зат. Менин кемчиликтүү тарбиям менен мээримимдин ордуна жараткан аны абдан кемел, кемчиликсиз камкордугуна жана өз мээримине алды. Дүйнөлүк кайгылуу, балелүү, машакаттуу зынданынан чыгарып, Жаннатул Фирдауска жиберди. Ал бала кандай гана бактылуу. Бул дүйнөдө калса кандай адам болмок ким билет. Ошондуктан мен ага боор ачыбаймын, кайра аны ырыстуу деп билемин. Мага тийгизер пайдасы үчүн да өзүмө боор ачыбаймын. Кыйналып кайгырбаймын. Анткени дүйнөдө калганда кайгы муң аралашкан 10 жылдык убактылуу бала сүйүүсүнүн ырахаты менен камсыздамак. Эгер салих жана дүйнө ишинде тың чыкса, балким мага жардамчы болмок. Ал эми кайтыш болушу менен түбөлүктүү бейиште 10 миллиондогон жыл бою перзентим болуп, мени кубандырат. Түбөлүктүү бакытка жетишим үчүн арачылык кылган шапаатчы болот. Албетте, жана албетте, учурдагы болор болбос шектүү болгон бир пайданы жоготуп, анын ордуна кийин берилери анык болгон 1000 пайдага жеткен адам сыздап эзилбейт, үмүтсүздүк торуна түшпөйт. Эгер мүмкүнчүлүгүбүз болуп Газада көзү өтүп кеткен балдарга телефон чалып, кайра бул дүйнөгө келүүнү каалайсыңарбы десек, алардын эч бириси келмек эмес. Буга байланыштуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда болуп өткөн бир окуяны айта кетели. Бир адам Аллахтын элчисине келип, көз жашын көл кылып ыйлайт: менин секелек кызым бар эле, жакын жердеги дарыяда өлдү, ал жакка таштадым, деди. Аллахтын элчиси ага кайгырды. Анан: кел, ал жакка баралы, деди. Барышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: о менин кызым, деп өлүп калган ошол кызды чакырды. Бир убакта өлгөн кыз: айтыңыз, эмне каалайсыз, деп чыга келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: кайра ата энеңдин жанына келгиң келеби, деп сурады. Ал кыз: жок, мен алардан да жакшысын таптым, деп жооп берген экен. Көчөнүн чаңын ызгытып бирге ойногон, балалыктын таттуу көз иримемдерин бирге өткөргөн досторунан айрылып, кан жутуп отурган канчалаган жаш балдар бар. Алпештеп чоңойткон апасынан, аскар тоодой атасынан, каны бир туугандарынан айрылып томолой жетим калган балдар миңдеп саналат. Бирок өтүп кеткен достору бейиштин кушу болушту. Алардан да жакшы жашоодо жашайт. Мээримдүү апасы өтүп кетти, бирок Аллахтын ырайымына кетти. Кайрадан аларды бейиште кучагын жайып тосуп алат. Мээримдүү апаларын кайрадан көрүшөт. Мейли ата болсун, мейли эне болсун, баласын бүт дүйнөдөн артык көрүп сүйөт. Эгер ата эне бактылуулардан, тагыраагы чыныгы ыймандуулардан болсо, баласынан ажырагандан кийин дүйнөдөн жүзүн үйрүп, чыныгы неаматтарды берүүчү Аллахты табат. Анан чындыгында дүйнө өтүүчү жана убактылуу. Андыктан жүрөк менен байланууга эч арзыбайт, деп айтат. Баласы кайда кетсе, ошол жак менен байланыш түзөт. Ал жакты көздөй багыттанып, руханий тынчтыкка бөлөнөт. Ооба, эч бир нерсе Аллахтын каалоосунан тышкары болбойт. Болуп жаткан окуялар туруш турпаты менен жакшы же натыйжасы жактан алып караганда жакшы. Мисалы, таттуу бир мөмөнү жеш жакшы. Ошол эле мезгилде шыпа болуш жагынан ачуу дарыны ичүү да жакшы. Анын сыңарындай, Газада болуп жаткан окуя сыртынан жаман көрүнсө да, шейиттик жактан биз билбеген жана көрө албаган жактары бар. Капырчылык уланат, бирок зулумдук уланбайт, дейт Расулай Нурда. Тарыхка назар салсак, эч бир заалым зулумдугун соңуна чейин уланта алган эмес. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо акыретте сөзсүз жазасын алышат.
Hazreti Ali ушундай деген: зулум чеккен адамдын залимден өч ала турган күнү залымдын мазлумга зулумдук кылган күнүнөн да оор жана азаптуу болот. Кээ бир залымдардын ушунчалык чоң зулумдугу бар дейсиң, бул дүйнөдөгү оюңа келген эч бир жаза аны жазалай албайт. Куранда Аллах Таала ушундай дейт: Алла залымдардын иштеринен кабарсыз деп ойлобо. Акыйкатта Алла алардын көздөрү чанагынан чыга турган күнгө чейин гана мөөнөтүн узартат. Демек, учурда залымдарга, мыкаачыларга жазанын келбей жатышы алардын зулумдугунун чоңдугунан улам болуп жатат. Аллах Таала ал жазаны акыретке калтырууда. Аллах Таала Газадагы бир туугандарыбызга бекем сабыр берсин. Балдарынан ажыраган ата-энелердин кайгысын кубанычка алмаштырсын. Акыретке сапар тартып кеткен балдарын аларга акыретте шапаатчы кылсын. Ошол зулумдуктарды ишке ашырып жаткан жөөт сионисттерге Аллах жазасын, балесин берсин. Жана Палестина жергесин тез арада эркин абалда жашап жатканын көрүүнү бизге насип этсин. Амин. Бейиш нуру.